берилди. Ысык көлдүн аймагын булгоонун эң негизги себептеринин бири көлгө коюучу дарыялардын жээгинде жайгашкан шаарлар жана айылдар болуп саналат. Тургундар, мекеме уюмдары, ишканалар тиричилик саркынды сууларды жана таштандыларды түздөн түз дарыяга агызып жатканы тууралуу маалыматтар бар. Көпчүлүк пансионат, эс алуу жайларында саркынды сууну тазалоочу курулма коюлган, бирок талаптарга жооп бербейт. Азыркы мезгилде өзүңүз билгендей саркынды суулардын тазалоочу курмалары абдан начар турушат. Көп курмалар 2000-жылга чейин совет мезгилинде курулган болчу. Азыр деле белгилеп кетишти. Механикалык очистка боюнча азыр иштебей жатат көптөрүчү. Азыркы заманбап боюнча бүт баары азыр биологический очисткага өтүш керек. Ошого себептен азыр президентибиздин жарлыгы боюнча 2023-январга чейин, 1-январдан 23-жылга чейин бүт баарына вакыт берилди. Жакында облустагы баардык жайлар текшерилет. Талапка ылайык келбеген мекемелер иши токтотулат. Анткени көлдү көздүн карегинде сактоо зарыл. Экологиянын бузулушу экономикага терс таасирин тийгизет. Жылдын аягына чейин, ушул жылдын 22-жылдын аягына чейин канализацияларын, саркынды суулардын калыбына келтирүү маселеси коюлган. Ошону тегерегенде бүгүн түшүндүрүү иштери ошол эле мезгилде жалпы Ысык-Көл областынын бүт пансионаттарын, бүт ишканаларды жыйнап ошолорго жол көрсөтүү иш чара жүрүп атат. Кандай кылганда туура болот, кандай кылганда ушул ишти аягына чыгара алабыз. Биздин ушул жылга бизге коюлган тапшырма бүт Ысык-Көл областындагы ишканаларды, пансионаттарды, конок үйлөрүн баарын, бир кафе, ресторандарды, мойкаларды баарын ушу калыбына келтирип бүтүшүбүз керек. Облустагы эс алуу жайларынын басымдуу бөлүгү Ысык-Көл районунда жайгашкан. Жылына миллиондон ашык эс алуучулар келгенде саркынды сууну тазалоочу аппараттар жетише албай калары бышык. Анын үстүнө менчик эс алуу жайлардын саркындысы кайда агып жатканын билүү мүмкүн эмес. Бүгүнкү күндө ушул указ абдан жарлык туура болуп атат. Буга чейин деле иштерди апарып келгенбиз. Бирок тилекке каршы айрым эс алуу жайлар курулбай келген да. Эми мына азыр конкреттүү түрдө тапшырма берилди. 1-январдан 2023-жылга чейин саркынды жайлар орнотулбаса ишке киришпейт деген бул абдан туура нерсе. Семинарга саркынды сууларды тазалоочу жайларды курган тажрыйбалуу фирмалар да катышты. Алар өз кызматын сунушташты. Өлкө башчынын Ысык-Көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгич чаралар жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги жаңыча иштеп баштады. 3 курулма суу тазалоочу бүтсө, ошондо Ысык-Көлдүн жанагы жаралган экологиялык көйгөйлөрдөн арылабыз деген ой бар буюрса. Мына азыр мен өзүм келип тааныштым. Иштин башталышы план менен кетип атат негизинен. Бул жерде негизи баягы техникалык документтер даярдалып бүттү. Мына эскизный предложениени көрдүңөр. Азыр презентация болду. Мына рычаг котлованы болуп атат для резервуара. Ушулар бүтөт 2023-жылдын сентябрын күтүп турабыз буюрса. Балыкчы жана Каракол шаарларындагы саркынды сууларды тазалоочу курулмаларды курууга Азия өнүктүрүү банкы менен Ислам өнүктүрүү банк жана ар кандай фонддор $41 миллион каражат бөлгөн. Балыкчыдагы курулуш 2023-жылдын сентябрь айында жыйынтыкталса, Караколдогусу 2024-жылдын 3-кварталында аяктары күтүлүүдө. Асылбек Баялиев, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Балыкчы шаарынан.